урматтуу Шайлообек Карыбекович, сиздерге анан биздин кесиптештер комиссияда иштеген баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Ушундай бир элдин көйгөйүн алып чыктыңыздар. Эми бул профсоюз маселеси мүлктөр, жер тилкелери сатылбаганда көтөрүлбөйт эле да. Бүт баары ушу талкаланып, каралбай, жеке менчик өтүп, кээ бир профсоюздун мүчөлөрү дейбизби, же мурунку чиновниктер дейбизби, жеке менчик алып, талкалап, сатып, жок кылгандан чыккан бул маселе да. Анан урматтуу Эмиль Шурбекович, ар бир пансионаттарда, эс алуу жайларда сиз өзүңүз жанагындай люксовый номерлерди жакшы кылып, заманбап кылып, ремонт кылып алып, жалаң өзүңүз эс алат экенсиз да. Эч кимди киргизбей. Ушуга бир жооп берип коюңузчу. Бизде маалыматтар бар да. Айтып коюн, мындай туура эмес маалыматта бир сындырып мындай да силер ушу мен 50 катса ойлойт экен, бүт баары жеткен экен деп. Мен айтам, андай эмес. Биздин санаторий бүт баары калды, биз сохранили, алар бар дегенде. Эми ар бир санаторийде бир магазин бар, бирдемелер бар, кичине жердин. Жалпы биз ушу 30 жылдан бери сактап калдык, айына айтып коюн. Андан кийин биз эми ага барганга, эс алганга мүмкүнчүлүк жок, иштеп атабыз биз. Мына быйыл азыр 202 миллион сомду бөлүп атабыз. Ошо только летний сезонда 9 миң кишини эс алдырабыз биз. Биринчи очередте мугалимдерди эс алдырабыз, балдарды эс алдырабыз, каникулга чыккан. Эми баягы чындык айтсаң чычалайт деген жакшы сөз бар да. Анан эми аны өзүңүз билесиз. Жашыңыз деле пайгамбар жашынан өтүп калыптыр. Пенсионер экенсиз, эми мындай жаштарга орун бошотуп берген жакшы болот эле да. Ушу оюңуз кандай? Бир жаш, энергичный айттыңыз го, бир начальник управление отурат. Оюм абдан жакшы. Так, жаштар келип иштеш керек. Жаштарды тартып атабыз. Мына управление Кыргызстан өткөртөн жакшы жигит келип атат, иштеп атат. Так, мына Улан Бекеш Стумаков деп айтып коюн. Тиги Ысык Атага жаңы жаш жигит келди. Жети Огусту дагы жаш жигит келди. Алар патриот иштеп атат. Алар тартып атпайбызбы биз? Андан кийин эми кээ бир киши жаш кетсе деле катуу иштегендер бар да. Кеп жашта эмес. Кеп возможностях работать дегендей да. Анда мүмкүнчүлүк берели, бир 80-90 чейин чыкчаңыз иштеп ушул реформа кылыңыз анда. Урматтуу Шайлообек Карыбекович, биз тез аранын ичинде ушу мыйзамдарга өзгөртүү киргизишибиз керек да. Туура айтасыз, Рыспек Исламович. Азыр профсоюздун төрагасы айтып кетти, сактап калдык деп. Эгер сактап калганда 298 объектинин 164-ü мыйзамсыз сатылбайт эле. Ооба. Сактап калган жок. Бүгүн дагы Ошто азыр 1-2 жерлерди даярдап коюптур. 2 миллион долларлык жерлерди 1 миллион сомго сатууга даярдап атышат. Анан жанакы көз карандысыз журналист Ыдырыс Исаков барып бир шапалак жеди го, бир профсоюздун. Шапалак жеди. Ошол профсоюздун мүлкүн текшердиңиздерби сиздер? Профсоюздун мүлкүнө кирем деген профсоюздун ошол жердеги жетекчиси шапалак менен жагыны ыста чабып койду. Жок, ошол дегенде профсоюздун мүлктөрүн текшердиңиздер, ошол именно ошол мүлктөрдү. Пансионатка кирген ал жерде 24 гектар жердин 4 гектары сатылган, 20 гектары калды азыр. Ошону ал айтып атпайбы жетекчиси, мен профсоюздун буйругу менен саттым муну депчи. Ошол буйрук чыгаргандардын үстүнөн текшерген органдар бар да, Кыргызстан мамлекет, мыйзамдуу мамлекет. Биз ошол органдарга наразы болуп отурбайбыз биз азыр. Урматтуу депутаттар, азыр биз мына токтомго сунуштарыңыздарды так берип туруп, ушул сатылган, мыйзамсыз кеткен жерлерди сактап калбасак болбойт. Рыспек Исламович, ал журналист эмес, биздин депутаттык комиссияны да көп жерге киргизбей койгон жерлер болду. Азыр сиз барып туруп, эмеге барыңчы, 10 000 доллар айына берип атат. Бир тыйын мамлекетке түшпөйт. Мына саякат деген гостиницаны булар берип берген Кытайларга. Андайлар жүздөп саналат да. Эми Кудай буйрса аягына чыгабыз, кесиптештер барыбыз аракет кылабыз, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип, укук коргоо органдарына бир жол ачып беришибиз керек да, текшерип, жоопкерчиликке тартуу боюнча. Анан профсоюз уюмунун жетекчиси Эмиль Шурбекович, сиздин айлык майнаңыз канча? Меники 47 миң сом. 47 миң сом аласызбы? Жетеби ошол 47 миң сом айлык? Эми ал башка сөз. Рыспек Исламович, булар айлыкка иштебейт. Булар ошол топтолгон член
акчаларын жана путевкалардан байышат да. Туура. Макул анда Шалибек Карыбекович, ишиңизерге ийгилик.